Саламатсыңар көрүүчүлөр. Биздин подкастка кош келдиңиздер. Бүгүн коногубуз бар Болот байке. Саламатсыздарбы? Мен ушул суроом бар да, түз эле суроо менен кирейин да, кыргыздар Москвада курс барып аштыр деген мага аябай кыз келип атты, ушул жөнүндө айтып берсеңер. Туура, кыргыздар 1 жылдан ашып калды. Москвада тил менен алып болгонуна. Англис тилин, жапон тилин, өзгөчө орус тилинен сабак беребиз, немис тилинен. Көбүнчө окуучуларыбыз орус жана англис тилине көп келишет. Орус тилинен келгендер көбүнчө айыл жеркисинен келген бул жердеги конок ишчилери, ошолордун орус тилинен муктаждыктар болгон үчүн көбүнчө буяка орус тилинен келишет. Жакшы. Дагы мына сайтыңарда турат да, сайтыңарды көрсөкчү. chettil.ru деп көрүп турам да, сайтчы. chettil.ru азыр эле көрсөтүп коеюн сизге могул жерде. Компьютериңиз бар, ошол жерге кирип атасыз. Компьютериңизде ачылып турат. Кааласаңыздар дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Могул жерде сайтты компьютериңизге киресиз. Сайтыңызга кирип туруп, сайтыңыздагы эмени chettil.ru деп жазсаңыз. Мына. Мисалы өчөлө, могул жерде сайтыңызга киресиз, интернетке киресиз. www.chettil.ru деп жазыңыз. Сайтыбызга киресиз ошол. Chettil эми элестетпейм, chettil кыргызча да, chettil деп. Chettil кыргызча логону көргөм, мурдан ойлоптум бу англисче окшойт деп. Англисчеси да, англисче окулса, анда американецтер chattel деп айтмак. Биздин американец мугалимдерибиз кээ бирде chattel деп айтышат. Жакшы. Окуучулар дейт, окуучуларды көрбөйдү. Окуучулар мага кызык да, көргүлөт. Окуучулар Кыргызстандан келген окуучулар бар. Бул жерде өздөрүнүн тилин өнүктүрүш үчүн күнүнө келип жумасына 5 жолу сабак өтүшөт. Жакшы. Могул жерде окуучуларыбыз. Бул сары окуучу ким? Сары кыргыз. Бул окуучубуз кыргыз эмес, бул жергиликтүү орус калкынан Москвалык Никита. Бул да бизден келип аңчы үйрөнүп кетет. Дагы барбы ошо орустардан? Бул жерде бул жака келгендерден Наташа, Тимофей үйүнө барып, мугалимдер үйүнө барып окутушат. Бир мугалимибиз бар, ошо Тимофей Мозгов, билсеңиздер керек, Химкеде ойногон, азыр NBA'де окуйт. Баскетболчу? Баскетболчу. NBA'де ойносо аябай белгилүү адам болгон. Белгилүү адам, ошондо биздин мугалимдер сакат, кыргыздар. Ошо. Андан сырткары бул жерде көрсөңүздөр, бул орус тилин үйрөнгөн жигитибиз. Ал эми бул окуучубуз болсо, өзүнүн мектебинде 3-4 классында биринчи месттен алды. Жакшы. Биздин кыргыздар ушундай ийгиликтүү болгон жакшы да. Ошол, башка сурооңуз барбы? Тил боюнча? Тил боюнча дагы кандай үйрөнсө, силер кантип үйрөтөсүздөр көрсөк? Онлайн сабактарыбыз бар. Мисалы, азыр келиңиздер, көргөнүңүздөрдө онлайн сабактарыбызга келип көрсөңүздөр болот. Мисалы, онлайн сабакта акыркы сабакты карайлычы, кандай болот экен, кайсы сабактар көрүнүптүр? Менимче мына көрдүк. Акыркы сабагыбыз англис тилиндеги чактар боюнча болчу. Англис тилинде 12 чак бар, кыргыз тилинде 3 чак бар. Ошону детальный ушул сайтыбызга кирип, видеосу менен көрсөңүздөр болот. Видеону кайра көрүп, жакшы үйрөнүп алсаңыздар болот. Дагы башка барбы? Андан башка албетте бар. Андан башка эмелер көрсөтсөк, сабактарды. Мына могул жерде көрсөңүздөр. Азыр бир минут. Мына онлайн сабактар, грамматикабыз бар. Фонетиканы үйрөтөбүз, американский произношение үйрөтөбүз. Мисалы, кыргыздардан деген тамганы айтыш кыйын. Андан сырткары кантип айтылышын билишпейт, кыйын болот да жаңы тилде. Бул жерде сыры дейт, ошо сырын үйрөтөт окшойсуңар, сырын үйрөтөбүз. Сырыны үйрөткөнүбүздө азыр баскандай көрдүңүздөр, кирсеңиздер сырына. Бул жерде видеосу бар. Видео турбайбы? Жакшы. Көрдүңүздөр, англисчеде DMTL, кыргызча DNTL башкача айтылат. Башка айтылат, кандай? DMTL англисчеде тилибиздин учу тишибизге тийип артына тиет. Ал эми кыргызчада болсо DNTL дегенде тилибиздин учу тишибизге тиет. Анда бул жерге келип детальный көрсөңүздөр болот. Жакшы. Бул жерден көрсөң болот экен да? Башка орус тилден барбы сабактар? Орус тилинен бар сабактар. Кайра онлайн сабакка кирели. Же артка алсак, мисалы, мына онлайн сабакка басасыздар. Онлайн сабакка басканыңызда кайра сабактар чыгат. Сабактарды кандай көбөйтөйүн атасызбы? Албетте көбөйтөбүз. Бул жерде онлайн сабакта. Орус тилинен да сабак беребиз. Орус тилинен жакшы бир 40 жылдык стажы бар эже сабак берет. Бул жерде
англис тилинде грамматика сабактарын өтөбүз. Анан телевидение көрсөңүздөр болот. Англис телевидениесинде кошуп койгонбуз. Сайтыбыз өнүгө баштады. Кирип көрсөңүздөр болот. Бааларыбыз Москвага салыштырмалуу анча кымбат эмес. Айына 6000, жумасына 5 жолу келесиздер. Воскресенье күнү, жекшемби күнү англис тилинен бекер сабак болот. Бекер сабактар бар. Бекер сабак бар. Саат канчада бекер сабактар? Саат 12-ге келиңиз, англис тилинде. Кайсы күндөрдү? Кайдан? Воскресенье күндөрү саат 12-де бекер сабактар бар. Дайыма 2-де. Жакшы. Ошол бааларыбыз көргөнүңүздөрдөй. Анан музыка окусаңыздар болот, видеолор көрсөңүздөр, кино көрсөңүз болот. Могул жерде азыр көргөнүңүздөр музыкага кирип көрсөк, музыкада кыргыздардын аңгышыдаган эмелери бар, ырчылары бар. Мирбек Атабеков. Же аңгышчы ырлардын өздөрүнө кирсеңиздер болот. Анан Мирбек Атабеков аңгышчылары. Башка да кыргыздар бар окшойт, башка кыргыздарга да кирсеңиздер болот. Ушунун ичинде окшойт. Далек класс киресиз. Ошол тил абдан керектүү азыр. Дүйнө тилин билесиздер. Азыр англис тилде каяка чыкпаңыздар, англисче билсеңиздер. Мындайча айтканда биздин моттобуз бар. Тилиң болсун, жолуң болсун. Ошол сыяктуу тилиңиздер болсо, дүйнөнү кыдырсаңыздар кыйналбайсыздар. Москвада иштейм десеңиздер, орусчага келиңиздер. Дүйнөнү кыдырам десеңиздер, англисче келиңиздер. Биз ошо базасын аябай жакшы биринге аракет кылабыз. Өзүбүздүн методикаларыбыз бар. Кыска убакта үйрөнүшүңүздөрдү. Албетте. Анда кош келипсиздер. Рахмат. Жакшы уктум, ушу кыргыздар ошо жакшы өнүккөнү мага жатты. Кыргыздардын өнүккөнүн көрсөм эле сүйүнөм мен. Рахмат. Болбойт дагы көрүшөбүз. Эмки жолу. Албанда ийгиликтер кылабыз. Көрүүчүлөр дагы бир жолу көрүшкөнчө жакшы калыңыздар, саламат болуңуздар.